Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, биз сиздерди азыр мына эки кабаттуу үй, подвал менен 3 кабат ушул жердин теплый полунда азыр Мураттын жасаган теплый полун сиздерге бир сыйра сүрөттөп көргөзөм. Ассаламу алейкум, Мурат. Кандайсың? Жансыңдар жакшыбы? Мурат, бул үй канча квадрат чыгат? Бул үй өз негизи 260 квадрат чыгат. 260 квадрат чыгат. Мурат, ушул жерде силерге бергенде дизайны менен жасадыңар да, бир чертеж менен. Бизге дизайн жасалган. Үйдүн Чисто теплый пол берген. Себеби үй бүткөндө полностью ушундай болот. Лишний радиатор чыкпайт, чисто неоклассика болуп дизайн менен жасалган. Ушунун жакшы жери, Мурат, мен ойлоп атам да, ушунун дизайндан чыкпай жасалганда үй ойдогудай бүтөт экен, туурабы? Анткени көп үйдө бизде дизайн жок да. Жөн эле обычный эле жасалып кетет да, аны бүткөндөн кийин хозяин менен дагы эме болуп калат да, талаш болуп калат. Мына жерге бул туруш керек эле деп. Нерде проектиси бар, китеби мына могу душевойлор. Бирде радиатор көрүнбөйт да, бул жердин бирөөсүндө. Радиатор көрүнбөйт, спальниларына. Эми Мурат, жүрүңүз, эми ичинен котельныйдан баштайлы, кандай жасалды бүт элдерге көргөзүп, анан биринчи, экинчи этаж подвалында баарын карап чыгалы. Жүргүлө биз менен. Мына туугандар, зоото бойлер, рециркуляция менен, андан кийин бул жерден теплый полдор подвалда, электрокотел, газовый котел, андан кийин нержавейка коллекторлор, расширительный бак. Ушунун баары Мурат таксыр чалды. Мурат, ассаламу алейкум. Сага бир жолу. Бул жерди негизи канча күндө жасадың? Бул жерди 5 күндө бүтүрдүк, полностью ажоо менен. Теплый пол менен чогуу. Теплый пол менен чогуу. Газовый котел коюлду, киловатт запасы. Анан резервныйга электрокотел коюлду. Бойлер, косвенный нагрев, горячая вода полностью 3-4 немеге, душка полностью жерден кетет. Ушул жерге 3-4 душка баары жетет мына, Баары жетет. Косвенный нагрев. Анткени бияктан жылтып эстип берди. Өзү дагы ысыйбы? Өзү дагы ысыйт, өзүнүн тени бар. Өзүндө да тени бар турбайбы? Бул негизи 1,3, 1,7, 2 киловатт. Каалаганына коюла алат турбайбы? Каалаганын коюп туруп, сууну каалагандай издеп берет. Ошо 4 душка жетип берет. Анда бир суроо да, бул жерде бүт баарын нержавейкадан чогултупсуз да, анан могу баары треходой смесителдер да темирден чогултупсуз. Бул кандай бир какой-то бир эме го да, эме пластик, көбөлө пластик менен чогултуп го ушуларды. Бул негизи таза турат да. Нержавейкачы. Дат баспай, дак баспайт. Темир коюп коюшат темирчилер. Ал нержавейкада дак баспайт, таза турат. Суу таза болот экен туугандар. Мына ал ошондо бул кайсы биринчи этажга кайсыл кетти, экинчи этажга кайсыл кетти ошондо? Биринчи этажга могу группа кетти. Экинчи этажга бул группа. Бул кетти. Нерге өзү электрик неме топтойт. Шкаф, шкаф топтоп туруп, ошого полностью жазуулар болот. Ошолор кошулат. Насостор болупчу. Ол подвалдын немеси, теплый полу. Подвалдын теплый полу. Бияк электрик котел, бияк бойлерге кеткен. Бул расширитель бачок экен да, бул биздики. Бул расширительный бачок 50 литр. Бул жерде ошондо азыр газ өчүп калса ток менен да иштей берет экен, Газ вдруг өчүп калса, ток менен иштей берет, резервный менен. Жок, бул мындай да, биздечи газ кээде свет өчүп калат деп азыр суроо беришип берет да, ушул свет өчүп калса деп эме болуп атат да, бизде азыр Кудайга шүгүр 2 жыл 3 жылдан бери свет жакшы өчпөй калды. Негизи эле 1 саат ашып кетсе 1 саат өчөт да, 1 саатта эми үй тоң калбайт да. Үй тоңбойт. Могу теплый пол. Бир күндө тоң неме? Бул өзү эме боюнча өзү китеп боюнча 3 күнгө чейин сактайт да, эмес суткага чейин сактайт. Эми жүр, эми котельныйды көрдүк, эми подвалды айланып чыгабыз. Так, бул подвал экен да, Мурат? Бунусу подвал. Теплый полдун шактарын канчадан койдуң ошондо, аралыктарына? Бунун шактарын чисто максимально 15 койгон. Себеп дегенде 7 сантиметр неме нолдон ылдый да. 7 сантиметр стяжканын калыңдыгы болгон да? 7 сантиметр ошо нолго чейин болгон. И из крана мерне чыгат да. Бир жери ысык, бир жери муздак болуп калат. Бутуну койсочу. Так, могу биринчи этаждын көрүнүшү. Бул жер санузел экен. Санузелде мына Кайзердин инсталляциясы коюлду. Бул жерде зал. Бул жерден азыр биринчи этаждын теплый полу коллектору ушул жерден турат, Мурат? Мына бул жер чисто жабылып кетет экен дизайн боюнча. Бул жер жабылып көрүнбөйбү коллекторлор? Жабылып көрүнбөй калат. Эмне киргенде прихожка гардеробный болуп калат да, мындайча кичинекей шкафча. Бул биринчи этаждын коллектору полностью неме кылынган. Бул жер комнаталар жазылдыбы? Полностью комнаталар жазылып неме болгон. Мына кагаздар менен жазылат турбайбы бүт баары? Бул жерден эртең үйдүн ээси көчүп келгенде адашпайт экен, Жок, адашпайт. Анын баардык айнектери түгү. Айнектердин асты, Анын 10 сантиметр чыгылган неменин аралыгы. Аралыктары теплый полдун эмеси. Анткени тердебей турат. Тердебей турат. Так, жүрүңүз, эми экинчи этажга чыгайлы, жактан да көрөлү. Так, азыр экинчи этаждабыз, экинчи этаждан чыгып, биягы бул жагы уже дизайндагыдай, мына бирде эчтеке көрүнбөйт. Бул жер санузел.
инсталляция кайзер. Азыр эми Мураттан сурайбыз бул жактын. Мурат, бул жактагы коллекторлор бул жактан чыкты. Бул жакты деле коллектор ушу жерде. Бул жерде деле гардеробный тосулуп кетет. Щитовой гардеробный болот. Бул жакта эле полный жазылган. Бул жакта ар бир комнаталарда жазылып, ушул жерден спец ошол жерден карап берип турат. Ошол жерден карап турат. Bu yakta деле бар жерде айнектер түгү жакын чышталган. Bu яктар 15, максимум 15 болгон. Айнек түгүдөрү 10 см. Так, мына туугандар, бул жерде азыр Копылполдун аяктаган учур экен, балдар ушу станок кылып бүттү. Бул жерде азыр мына эмесинде сантехникасында жасашыптыр. Бүт баарын бүтүрүп, азыр мына ээсине тапшырып аткан кез экен, ысытып берип, баарыны ойдагыдай жасалды. Рахмат туугандар, каналыбызга катталып лайк басып коюңуздар.